Балким сиз азыр акчаңызды коротуп жаткандырсыз жана бул тууралуу билбешиңиз да мүмкүн. Анын баары өзүңүзгө ылайыктуу салык режимине өтпөгөндүктөн. Ар кимде ар кандай себеп бар дейли. Бирөөсү көнүп калуу алмаштыргысы келбесе, экинчиси кагаз иштеринен коркот. Ал эми кээ бири билбестиктен болушу мүмкүн. Айрым учурларда бул ишти узартпаганыңыз оң. Эгер булар тааныш болсо, анда өзүңүздүн салык жолуңузду тандап алууга убакыт келди. Бүгүн биз ыңгайлуу режимди кантип тандоо керектигин талдайбыз. Евгения Шамбадал ишкер айым тамак аш жана теричилик химиясын жеткирүү менен алектенет. Ар дайым патент менен иштеп келген. Бирок өткөн жылдын күзүндө ал жокко чыгарылган. Тез чечим чыгаруу туура келип, бирдиктүү салыкты тандаган. Единый налог, он поэтому и относится к упрощенной системе налогообложения, потому что гораздо проще определить. Бирдиктүү салык ал жөнөкөйлөтүлгөн салык салуу тутумун билдирет. Анткени салык базасын башкача айтканда, биз салыктарды кайдан төлөй турганыбызды аныктоо алда канча жеңил. Бул биздин ККМдин маалыматтары. Биз жалпы кирешебизди чогултуп, баардыгын базага көбөйтүп, кварталына бир жолу гана салык отчетун тапшырабыз. Ал эми биздин баардык түшкөн акчабыз биздин салык базабыз болуп саналат. Бул бизнес үчүн ушунчалык жөнөкөй болгондуктан аны кесипкөй бухгалтердин жардамысыз эле чечүүгө болот. Отчетту өз алдынча тапшырып, салыкты төлөй аласың. Для бизнеса, чтобы можно было справиться без помощи профессионального бухгалтера. Ты можешь самостоятельно сдать отчет и оплатить налог. Башка салык режимине өтүү анчалык татаал процесс болгон жок дейт Евгения. STI 163 формасындагы арызды салык кызматына өзү тапшырды. Арыз 5 жумушчу күнүн ичинде каралды. Андан кийин салык режиминин коду STI 025 формасына киргизилди. Айтмакчы, бул документ мурункудай мамлекеттик салык кызматынын бөлүмдөрүндө талап кылынгандай эмес, жеке кабинетиңизге онлайн режимде жеткиликтүү. Жаңы режимде Шамбадал ушул жылдын башынан тартып иштей баштады. Эгерде сиз жалпы салык режиминен бирдиктүү салык режимине же тескеринче бирдиктүү салык режиминен жалпы салык режимине өтүп жатсаңыз, муну жылына бир жолу гана жасай аласыз. Бул үчүн сиз 1 декабрга чейин арыз беришиңиз керек. Ошондон кийин жаңы режим кийинки жылдын 1 январынан тарта иштей баштайт. Башка учурларда арызды каалган убакытта берсеңиз болот. Бирок жаңы режимге өтүү кийинки айдын 1 күнүнөн баштап гана болот. Ага чейин сиз эски режимде иштейсиз. Тандалган режимдин шарттарына жооп бергендердин ар бири жеке ишкерлер жана юридикалык жактар салык режимин өзгөртө алат. Бирок режимди өзгөртө албагандар да бар. Булар криптовалюта менен акча тапкан майнерлер, онлайн сатуучулар, казинолор, ошондой эле Дордой жана Кара суу базарларында өзгөчө режим менен иштеген ишкерлер. Сиз бизнести жаңы баштап жатасызбы же көптөн бери алектенесизби? Маанилүү эмес. Салык режими кийим сыяктуу эле ар бир адамга туура чак келиши керек. Эски режим андан ары өсүүгө тоскоол болуп жатса, алмаштыруудан коркпоңуз. Бул сизди чүнчүтө турган тапшырма эмес жана албетте өкүм дагы эмес. Бул азыраак төлөп жеңил иштөө үчүн курал. Эң негизгиси сизге кайсы ыңгайлуу экенин билүү керек. Эгерде билбесеңиз сураңыз. 116 номери аркылуу маалымат борбору дайым байланышта.